Кыргыз эмес, кыргызды жытыткандар, кылым кескен тарыхын унуткандар, кыргыз эмес, кыш айтып, калпак кийип, каада салттын калкынын унуткандар. Амансыңарбы сүйүктүү окуучуларым? Силер менен Жапарбай кызы Нурила, Ош шаарындагы номер 53 Паис Жапарович Нышанов атындагы мектеп гимназиясынын тарых мугалими. Бүгүн Кыргызстан тарыхы өтөбүз. Сабагыбызды баштаардан мурда жагымдуу маанай түзүп алалы. Адамгерчилиги бийик, эмгеги элге сиңген жана өмүрү өрнөк инсандарыбызды бир карап алалы. Алар биздин бүгүнкү сабагыбызга өзгөчө дем берет деп ишенем. Сабактын темасы Кыргызстандын демократияга карай өнүгүү жолундагы татаал учашуу. Сабактын максаты 2002 жылдын 17 мартындагы аксы окуялары, 2005 жылдын март жана 2010 жылдын апрель окуялары Кыргызстандын тарыхында эң зор учашуу экендиги жөнүндө маалымат аласыңар. Маалыматты түрдүү булактардан издей аласыңар. 21 кылымдын алгачкы 10 жылдыктарындагы демократиялык жолго багытталган Кыргызстандагы болуп өткөн окуяларды анализдеп салыштырасыңар. Негизги түшүнүктөр: революция, ыңкылап, демократия жана төңкөрүш. Кыргызстан өзүнүн эгемендик кыска тарыхында коммунисттик идеологияга негизделген советтик тоталитардык өлкөдөн рынокко жана демократияга негизделген заманбап өлкөгө трансформациялануу жараянын баштан кечирип келе жатат. Трансформациялануу процесси аяктай элек. Бул жолдо жалпысынан коомдук өнүгүүдө процесс болгону менен экономикалык көрсөткүчтө, мамлекеттин бекемдигинде, өлкөнүн биримдигинде, калктын жашоо деңгээлинде төмөндөө баштан кечирилген. Трансформацияланууну тездетүү, аны секирик менен ылдамдатуу максатында аксы окуясы 2005 жана 2013 жылдардагы олуттуу саясий актылар болуп өттү. Революция деген терминди эсибизге түшүрүп алабыз. Революция француз тилинен алынган. Анын мааниси түп тамыры менен өзгөртүү, бир сапаттан экинчи сапатка секирик менен өтүү болуп саналат. Ал коомдун аң-сезимдин жана жаратылыштын диалектикалык өнүгүүсүнүн эң маанилүү мыйзам ченемдүүлүгүнүн иш жүзүндө көрүнүшү. Албетте, революциялар тарыхый окуя катары кокустан эле пайда боло калбайт. Алардын пайда болушу акырындык менен революцияга алып келүүчү өбөлгөлөр бышылып жетилиш керек. Бир катар себептердин натыйжасында революциялык кризис чыңалат. Андан соң революциялык кырдаал түзүлөт жана кайсыл бир себептерден улам келип чыккан шылтоонун натыйжасында революциялык акт ишке ашат. Революциялык кырдаал бул революция болоор алдындагы кыска мезгилде процессти революцияга алып келүүчү белгилерди айтабыз. Ал белгилер төмөндөгүлөр. Төмөнкүлөрдүн мурдагыдай жашай албай, ал эми жогоркулардын мурдагыдай башкара албай калышы, эл массасынын жакырдануусунун адаттан тыш төмөндөп кетиши жана алардын бийликке болгон наразычылыгынын укмуштуудай күчөшү, эл массасынын оппозициячыл күчтөрдүн активдүүлүгүнүн жогорулашы жана бийликтин аларга карата болгон репрессиясынын катаалдашы эсептелинет. Эгемендүү Кыргызстандын тарыхында саясий жактан орчундуу орунду ээлеп бурулуш жасаган бул аксы окуясы эсептелинет. Ал март жана апрель окуяларынын келип чыгыш себеби же алардын алгачкы баскычы болуп саналат. Аксы окуясы эгемендүү Кыргызстандын тарыхындагы ири бурулуштарга жол салган окуя болуп, өзүнүн кийинки мамлекеттик башкаруу системасындагы кризиске карата коомчулуктун наразычылыгын ачык туюндурган, элдик бийликтин күчүн көрсөткөн окуя болуп саналат. Аксы окуясынын негизги себеби Үзөңгү кууштун Кытайга сатылып кетишинен улам чыккан. 17 мартта куралсыз демонстрацияга тартип коргоо органдары ок чыгарган. 6 киши мерт кетип, кийин аларды колдоп ачарчылыкка чыккан дагы бир жаран көз жумган.
Эгемендүүлүк жылдарынын тарыхында эң эле эсте каларлык окуя март жана апрель окуялары. Ал бир революциянын эки баскычы болуп эсептелет. Албетте, ар кандай тарыхый окуяны баалоо, ал окуя биротоло аяктап, андан ары 5-10 жыл өткөндөн кийин гана аткарылышы логикалык жактан туура деп эсептелинет. Март-апрель окуяларынын келип чыгуу себептери: 2002 жылдын ак суу окуясы, 2004 жылкы кеч күздөгү жана кыш айларындагы парламенттик шайлоодогу мыйзам бузуулар 2005 жылдын март окуясына, ал эми Максим Бакиевдин Сайреге келиши, тарифтик көтөрүүлөр 2010 жылдын апрель окуяларынын келип чыгуу себептери болгон. Кыргыз коомчулугу салыштырмалуу кыска убакыт аралыгында 2 жолу мамлекеттик бийликти алмаштырууга жетишти. Бирок мындай алмаштыруу кандай аталаары коомчулук арасында дагы деле талаш тартышты туудуруп келет. 2005 жылдын март айындагы жана 2010 жылдын 7 апрели улуттун тагдырына кайсыл бир өлчөмдө чечүүчү таасирин тийгизген тарыхый окуя катары кабыл алынып, ал окуялар революциялардын ичинен түстүү деп аталган тибинин бир формасына кирерин белгилеп жүрүшөт. Түстүү революцияларды Италиялык коммунист партиясынын негиздөөчүсү Грамши тарабынан иштелип чыккан. Анын негизги өзгөчөлүктөрү жарандык согуштун жоктугу, таптык күрөштүн жоктугу, өлкөнүн калкынын оппозицияда турган белгилүү бир тобу тарабынан уюштурулуп же колдоо таап жасалгандыгы, кансыздыгы, салыштырмалуу тынчтыгы менен айырмаланат. Жибек революциясынын түпкү мааниси өлкөнүн өтө активдүү чакан азчылыгынын коллективдүү аракети менен мурунку тоталитардык режимдин, анын ичинде коммунисттик режимдин революция жасагандардын пайдасына жумшак, жеңил өткөрүп берүүсүнө байланышкан. Бул кудум жибек сымал деген маанини берет. Ушул өңүттөн алып караганда 2005 жылдын 24 мартындагы болуп өткөн окуяны, анда өлкөнүн экс-президенти Роза Отунбаеванын революциялык демонстрацияга колуна жок азын кармап чыккандыгына байланыштуу жок азын революциясы аталып калган. Бул жерде ошол демонстрацияга чыккан элдердин жок азынды символ катары алып жүргөндүгүн көрсөк болот. Албетте, 2005 жылдын 24 мартындагы жана 7 апрелиндеги окуялардын тарыхый баалоодо биз тарых илимдеринин доктору профессор Ташмамбет Кененсариевдин төмөндөгү 3 принцибин эске алабыз. Биринчиден, ар кандай тагдыр чечүүчү окуя кеминде 5 жылдан кийин гана тарыхый жактан салыштырмалуу тагыраак бааланат. Экинчиден, мындай окуяларды баалоодо учурда өлкөнүн саясий бийлигинде турган адамдардын инсандык атына жана кызматына жамынып, ошол жетекчилердин ой пикирине гана тайзым кылуу туура эмес. Анда тарыхый окуя бир тараптуу гана бааланып калат. Үчүнчүдөн, ар кандай тарыхый окуянын жактоочулары жана каршылаштары болот. Мындай окуяларды жалпы коомчулуктун ичиндеги ой пикирлердин түрдүү палитрасын изилдеп, анын ичинде өлкөнү социалдык экономикалык прогресске, өлкөнүн бүтүндүгүн жана коопсуздугун камсыз кылууга багытталган элементтерди биринчи орунга коюу менен баалоо зарыл. Кыргызстанда болуп өткөн 2005 жана 2010 жылдагы түстүү революциялардын бир катар өзгөчөлүктөрүнө таянуу менен аларды элдик инкылап деп атоо туура болот. Анткени араб термини «ыңкылоп» мааниси жагынан коомдун жана адамдын руханий тулку боюнун бир сапаттан экинчи сапатка өтүүсүн, өзгөрүүсүн түшүндүрөт. Мисал катары айтып өтсөк, Кыргызстандын тарыхында 1920 жылдары Октябрь революциясын Октябрь ыңкылабы деп аташкандыгы бар. Бул жерде Кыргызстандагы 2005 жылдын 24 мартындагы жана 2010 жылдын 7 апрелиндеги кыргыз жок азын революцияларынын негизги мазмуну бул руханий жана дине бойлук маңызда жаңы баскычка көтөрүлгөндүгүн белгилөөгө болот. Бул аталыш теорияга да, практикага да туура келет. 2005 жылдын 24 мартындагы жана 2010 жылдын апрель революциялары түпкү мааниси, формасы, өбөлгөлөрү жана себептери жагынан бири-бирине окшош.
Алардын айырмасы 2005-жылкы ыңкылап революциялык кырдаалдын конкреттүүрөөк жана курчураак болгондугу менен, ал эми кандуулугу жана катаалдыгы менен 2010-жылдагы окуя бири-биринен айырмаланат. Бул эки окуяны изилдөөдө 2005 жана 2010 жылдардагы кыргыз түстүү революцияларынын тарыхын, анын өбөлгөлөрүн, себептерин, шылтоолорун изилдөөдө биз негизинен төмөндөгүдөй белгилерди эске алышыбыз керек. Өбөлгөлөрүн айтууда төмөндөгүдөй факторлорду эске алабыз. Конституциялык кризис фактору, социалдык, экономикалык, аймактык, уруулук, кландык, советтик, тоталитардык жана ислам фактору, наркотрафикалык жана кылмыш дүйнө факторун эске алабыз. Ал эми себептерин айтууда өлкөнүн калкынын экономикалык жашоо деңгээлинин олуттуу төмөндөп кетиши, өлкөнүн калкынын белгилүү бир бөлүгүнүн маргиналдашуусу, мамлекеттик бийликтин бир адамдын колуна топтолушу, башкарууда уруулук трайбалистик белгинин күч алышы жана башка факторлорду эске алышыбыз керек. Жана Кыргызстандагы болуп өткөн жибек революциясынын негизги белгилери 1985 жылдагы Горбачевдук кайра куруу жылдарына такалат. Бул жерде советтик системанын түп тамырынан бери жоготпой туруп, акырындык менен рынокко өтүү жана демократиянын белгилерин алып келүү же болбосо Кытайдын коомдук өнүгүү моделине жакындоо жибек революциясынын негизги өбөлгөсү болгон. Андан аркы окуялар жибек революциясынын булантышына себеп болгон. Мына ушундай жагдайлардын натыйжасында айтылган ой-пикирлер бир бетке эмес экенин, ал турсун бири-бирине карама-каршы келген кескин баалардын бар экендиги, Кыргызстандын саясий турмушунун дагы деле бир калыпка түшө электигин билдирет. Саясий идеологиянын жоктугун билдирип турат жана 2005-2010 жылдагы окуяларды изилдөө бул албетте келечекте дагы да болсо тереңирээк изилденет деп ишенем. Бул окуяларды эч убакта эстен чыккыс, ар убак эскерилип, эсине келтирилип туруучу улуу сабак катары жүрөктөрдөн түнөк тапса демекчимин. Тарых бул адам баласын акыл эске чакырып, өткөндөн өрнөк алдырып, келечекке туура жол көргөзөтүп туруучу эскерткич. Өткөндөн сабак албасаң, тарых сени кайра-кайра жазалайт. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабакта жолукканга чейин.